Ого, желектер менен кубоктор. Ынтымак айыл өкмөтүнүн башчысы. Мынакей чоң сыйлыктарды алып келип атат азыр. Мынакей 2024-жылдын мыкты айыл өкмөтү, жакшы айыл өкмөтү деп акимчиликтен желек менен кубок бериптир. Мынакей Байыш Маданбекович, Азамат. Мынакей Кана. Мынакей. Куттуктайбыз. Азамат. 2024-жылдын жакшы айыл өкмөтү деп бердиби буну? Bunu 2024 жакшы өкмөтү да берди. Биздин Алапка районубуздагы эң жакшы мыкты өкмөт, Эң алдыңкы айыл өкмөт деп. Бул бизде биздин жеңиш эмес, бул элдин жеңиши, жергиликтүү кеңештин жеңиши. Ушул эки айыл ынтымак айыл өкмөтүнүн жеңиши. Ушул жерде иштеген баардык сотрудниктердин жеңиши. Баарыңыздарды ушу көчмө туу менен куттуктайбыз. Мындан кийин дагы биздин айыл өкмөттө чоң жетишкендиктер болсун, ийгиликтер көп болсун. Ушуну баалап бизге берген баардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ишке ийгилик, иштерге ийгилик, ден соолукту бол. Кудайым колдоп, ушу элибизге адал, таза иштеп берсең, тарыхта калат. Кудай буйрса. Ассаламу алейкум, урматтуу ынтымак айыл өкмөтүнүн тургундары. Мына бүгүн 31 январь 2025 жыл. Мен сиздерге ушу видео аркылуу маалымат берип коеюн дегеним. Урматтуу айылдаштар, урматтуу жердештер, мен 2024-жылдын 18-мартында келгем. Кудай буйрса 1 жыл болуп калды. Ушу мен келгенден кийин көп эле жумуштар болду. Эң основной айтылган бул элдин үнү жетпеген Шековтар Алабука жолу биринчи орунда, ошол жолду бүтөрдүк. Мен өзүм келгенде сиздерге айткам, элдерге айткам, баарыңыздарга. Ушул жол элдин үнү жетпестен ыйлап канчалаган машиналар талкаланды деп ыйлагандыктан мен биринчи келгенде мага деле ишенген эмес эч ким. Буну бүтүрө албайт эч ким депчи. Ушу башыбызды канжыгага сайып ушул иштерди бүтөрдүк. Мына андан кийин кош болот ичин 2 километр 200 метрди бүтөрдүк 24 миллионго. Андан кийин лизингке техникаларды алдык. Ушул айыл өкмөткө эч кандай кырскаламаган 2024-жылкы баардык техникаларды алдык. 2 хово, 1 грейдер азыр Бишкекте турат. Кудай буйрса жакында алып келебиз. Ага чейинкисин өзүңүздөр көрдүңүздөр. 1 Нива, 1 Жак, 1 погрузчик, 1 экскаватор. Азыр бул ушул эки айыл өкмөттүн кызматын кылууда. Эмне демекчимин? Өзүңүздөр ойлосоңуздар керек. Бул келип эле зыңкыйган машиналарды минип алды деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бул деген өзүңүздөрдүн абийириңиздер. Мен бул жерге келем, канча жыл иштейм, бул ишти бизге эч ким байлап берген эмес. Андан кийин мына Көкташ айылында Жуманазаров мектеби полный капремонттон өттү. Ошо Көкташ айылында Чоң Сай айылына 30 миллионду бөлүп бергенбиз. Кудай буйрса быйыл 5,5 километр жолуңар асфальт болот. Андан кийин көп жылдан бери бүтпөй жаткан ооруканалар, Көкташтын ооруканасын бүтүрүп атабыз. Алга биз акча бөлө албайт экенбиз. Ушул Асылбек деген агабыз менен сүйлөшүп 4,5 миллион сом бөлүп берди. Кудай буйрса аны азыр мына жакында ачабыз. Көрүнүктүү эле жумуштарды кылдык деп эсептейм. Мына Көксерек Теңге айылында көп жылдан бери бүтпөй жаткан спорт зал дагы аягына чыгып атат. Кудай буйрса аны да бүтүрүп тапшырабыз. Чоң Сай айылында мини футбол бүттү. Кудай буйрса аны дагы эртең жазда Кудай буйрса аны да ачылышын кылабыз. Азыр маалыматтык
саясат болгондуктан сиздерге маалымат берейин деп чечтим. Биз ушул ар дайым мына кече 12 айдын жыйынтыгы, жылдын жыйынтыгы менен мыкты айыл өкмөттү 2024 мыкты айыл өкмөтүн бизге беришти. Бул деген элдин баасы, бул сиздердин, биздин эмгегибиз. Баягы эр эмгегин жер жебейт деген билесиздер. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул тууну быйыл биздин айыл өкмөткө насип кылган экен. Ушул баардык жетекчиликке рахмат. Ушу ынтымак айыл өкмөтүнүн атынан, жалпы үй бүлөсүнүн атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз баарыңыздарды. Бул тууну дагы жөндөн жөн эле бербесе керек. Ушунча иштерди бүтүргөндөн кийин алдык деп ойлойм. Мындан кийин дагы көп пландар бар, Кудай буйрса. Ошонун үстүнөн чыгабыз деген үмүттөбүз. Баардыгыңыздарга рахмат. Ар дайым биз сиздердин кызматыңыздардабыз.